Assalamu alaikum rahmatulлахи ва баракатух. 2019 жыл 10 август. Кудай буйруп мынакей Россияда иштеген жердешибизге Аллах разы болсун. Мынакей Борке бир тууганын жардамы менен холодильник алдык буйруса. Мынакей бул Бумайра эжени таанысыздар, Алтын эжени. Алтын эженин азыркы ооруткандагы абалын билесиздер. Эже да бөйрөгү ооруп кыйналып турат. Азыр Кудай буйруса Москвага жөнөтөбүз деп турабыз операцияга. Анан эженин холодильниги жок эле үйдөчү. Анан монда билип атасыздар, быйыл өтө ысык. Градус 48ге чейин чыгып атат. Анан мынакей ушу холодильнигим жок, тамак ашты сактай албай атам. Бүт ачып кетип атат, аябай кыйналып атабыз дейбиз. Азыркы билесиздер, азыркы заманда үйдө холодильник болбосо өтө кыйын болуп калды. Ошондуктан мынакей Россияда иштеген Боркер бир тууганыбызга Аллах разы болсун, холодильник алып берди буйруса. Мынакей Кара Суу базарынан алдырдык, 7000 сомдон алдырдык. Буйруса мынакей эжеге аманатты тапшырып атабыз. Эже, сиз дагы өзүңүз дуа кылып коюңуз, ушу Россияда иштеген жердешибизге. Дуа кылып коюңуз, а? Катыраак сүйлөңүз. Рахмат, Алла разы болсун. Тапканын берекесин берсин. Ушу холодильник алып берсин. Россиядагы бир туугандарга рахмат. Ушу балдарга рахмат. Алла разы болсун. Көп жашасын. Не тилесе тилегин жесин. Тапканын берекесин берсин. Мага берсе ага Алла миң эсе берсин. Ömrü uzun bolsun, den soğuk olsun, şu oy maksatına жетsin. Kudayım den soğuk versin, güç kalp versin, o şu ballara ömürleri uzun olsun. Hiç kaçan olmasın. Kudayım den soğuk versin, şu rahmat, Allah razı olsun, şu alıp bergen haladenine rahmat, emsirge şu neme kolduğuna sen batam berip duran balдар, rahmat. Amin, şu aman bolgula bala çakаңар мен бактыр болгула келинчеңер мен арыз жакта жүрөсүңөр. Кудайым өзү силерди суук немеден сактасын. Тапканыңардын берекесин берсин. Аман эсен Кыргызстанга кайтып келип калгыла, иштеп жакшы жүрүп. Рахмат. Алла разы болсун. Мынакей Борке бир туугандар, бизде дагы үй бүлөлөр бар. 4-5 баласы менен калган, үйү жок, квартирант болуп жүргөндөр бар. Үйүндө кирсең холодильниги жок, же печкасы жок. Ошондуктан биз дагы кайрылат элек, бизде дагы үй бүлөлөр бар. Кимде ким жардам берем десе, кимде ким Аллахтын соолун алам десе, кимде ким акыретин ойлогон болсо, келиңиздер. Чогуу биргеликте жардам берели. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум. Кудай буйруса, Боркер бир тууган Россияда иштеген жердешибиз Боркер бир тууган жардамы менен мынакей экинчи холодильникти тапшырган атабыз. Буйруса мынакей эженин 4 баласы бар. Бул эже дагы квартирант, үйү жок эженин. Ошондуктан мынакей холодильниги жок болгон, азыр печкалары да жок эже, жана печкаларыбыз да жок. Эженин күйөөсү өтүп кеткен, эже мынакей 4 баласын өзү багат, өзү тиричилик кылат дегендей. Ушу Россияда иштеген жердешибизге Аллах разы болсун. Мынакей аманатты тапшырып атам буйруса. Эже, сиз дагы бата кылып койсоңуз, бул Россияда иштеген бир үй бүлө салды да. Ne deybiz, ошол иштегениңерге ийгилик, биринчиден Кудай силерге ден соолук берсин. Бизге окшогондорго жардам берсе, силерге Кудай таалам жардам берсин. Эчтегеден кем болбогула. Ишиңер илгери берсин. Бала чакаңардын сыйырматын көргүлө, аман эсен тууганыңарга келгиле, жериңерге аман эсен келе болгула. Ушу биздин ушу келечек муундарыбызга ушундай жардам көрсөтсөңөр, Кудай таалам алдыда силерге да ушундай жардам көрсөтсүн. Ушу балдардын да кереги силерге да Кудай таалам ушу балдардын кереги жарагына көргүлө, ушул балдардын эмесин, жакшылыктарын көргүлө. Ушулар да чоңойсо силерге кереги тийген эр азаматтардан болсун. Силерге да Кудай ден соолук берсин, чоң рахмат. Алла разы болсун. Эки дүйнө разы болсун силерге. Ушу жардам бергениңерге. Ушу. Амин. Мынакей мен дагы бир баса айтып кетким келет. Бизде дагы үй бүлөлөр бар.
ушул үй жок квартирант болуп жашагандан кийин бул эжеге окшоп квартирант болуп жашагандар бар. Бирок мен ушул жерден баса белгилегим келет. Өзү Каракөлдө квартира издегендер көп, биздеги тизмедегилер. Көп балаларды квартирага алышпайт. Эмне үчүн десе, көп абойум айырып коесуң, бир жерди сындырып коесуң, минтип коесуң деп көп квартирага да киришпейт да. Өтө проблема болуп атат ал. Биздин өтө чоң көйгөй ушул да. Ошондуктан кимде ким квартирага, үйүн квартирага берип аткан болсо, кичине мындай сиздер дагы өзүңүздөрдү ушулардын ордуна коюп көрүңүздөр. Антпеңиздер эже, ар бирибиздин бала чакабыз бар эже. Ошондуктан кимде ким квартирант ижарага берип аткан болсо квартирасын, ушундай семьялар келип калса алыңыздар, Аллахтын ыраазы үчүн алып коюңуздар. Булар дагы чоңоет, бул балдар деле чоңоет, бул балдар деле бир тиричиликке өзүнүн ырыскысын көйдөт. Азыркы учурда буларга поддержка керек. Ошондон сиздерден суранам, эч качан антпеңиздер, кабыл алыңыздар, бериңиздер. Мындай кандай десем, мындай бир иш кылып атканда бир Аллахтын ыраазы үчүн кылып коюш керек ар бир нерсени. Абойум айрылып калат, дийим сынып калат деп биздин башка балдар деле сындырып коет. Өзүңүздүн кыздарыңыз деле, балдарыңыз деле айырып коюшу мүмкүн. Ал нерсе боло эле келаткан нерсе, боло берет ал нерсе. Ошондуктан келиңиздер, биргеликте жакшы иш кылайлы. Көптү көрсө көл болот дейт. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды көрсөтүп туруңуздар. Рахмат, ассаламу алейкум.